Сен кимсиң? Байкатпай куттукташкан Атамбаев, Жээнбеков достугу, дүйнө лидерлери эмне дейт? Ошенти 12 ай, 365 күндү артка калтырып, аман-эсен 2020 дагы тосуп алдык. Башкасын билбейм, бирок Кыргызстанда 31 декабрь саат 12:00 жакын экрандын ары жагынан президенттин сөзүнө кулак төшөп калуу адат. Албетте өлкө башчынын салтка айланып калган баягы кооз сөздөрүн уккубуз келгенден эмес. Ошол президенттин сөзү бүтсө эле бокал кагыштыра кирип келген жаңы жылды тосуп алууга ашыгабыз. Өлкө башчынын куттуктоосу делгени менен анын мааниси мадрабаштар үчүн эмес. Мындай вазипа учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго таандык. Президент өзүнө тиешелүү токтоолук мүнөздөн ашыкча кетпей, алдындагы жазылган кагазды окуп берүү менен чектелди. Ал ортодо мурдагы өлкө башчынын тарапташтары Алмазбек Атамбаевдин мага ишенип койгула деген өңдөө мурдагы сүйлөгөн сөздөрүн соц тармактарда бөлүшө баштаган. Эми тогушкон жылды тосуу, мурдагы өлкө башчынын куттуктоосу жок окшошпой калса керек. Бирок жыл жаңыраар алдында бардык светтик өлкөлөрдүн иштеп турган президенттеринин куттуктоосу салт болуп калган. Анткени менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын бул жылы үн катпай койду. Бул жылы Украина лидери Владимир Зеленский топ жарды. Тагыраагы ал акылдуу сөздөрдөн, түшүнүксүз цифралардан качууга аракет кылган. Галстугу жок экранга чыгып, жалпак тилде жердештерине мен киммин деген соол салды. Зеленский соол салса, мурдунун суусу шуу дедире тарткан орус лидери Владимир Путин улуу атамекендик согуштун ардагерлерине таазим кылды. Путинден кем калбай, Дональд Трамп дагы Американын коопсуздук кызматына аскерлерине ыраазычылык билдирген. Кызыгы ага жаңы жылдык сөз сүйлөө үчүн жубайы Мелания Трамп жардам берип турду. Жаңы жылда куттук айтуу айрыкча саясатчыларга эң эле ыңгайлуу учур болсо керек. Эл көзүнө көрүнүп, анан калса кылган иштери менен мактанып алышат го чиркен. Иши кылса интернет пайда болгондон бери эле куттук айткан элита көп. Керек болсо колуна кишен салынып, тартип сакчылардын желкелөөсүндө бара жаткандар деле мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайт. Албетте жыл тогушконуна кубанып, алгачкылардан болуп тааныш-тунуш, дос тууган анан душманга деле куттук айтканга ашыгабыз. Эмнеси болсо дагы бири-бирибизге жакшы каалоо тилек арноодон артык эч нерсе жок. Мына ошолордун баары чын жүрөктөн чыгып, жоолошконго караганда достошкондор көбөйө берсин. Булак Назарнёс KG сайты. Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов Молдо устаз Мыктыбек Арстанбектин мотивациялык видео постун кескин сынга алды. Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов мурунку журналист, азыркы Молдо устаз Мыктыбек Арстанбектин YouTube каналындагы жаңы жарыяланган ишкердикке шыктандыруучу мотивациялык видео постун кескин сынга алды. Туугандар, мен могул видеону көрүп чыктым азыр. Жакшы түшүнбөй да калдым окшойт. Ортого салайынчы, туура кабыл алгыла. Азыркыча айтканда когнитивный диссонанс болуп отурам. Сиздер менен бөлүшөйүн, балким түшүндүрүп бересиздер. Мыктыбек Арстанбек, расмий баракча. Акыркы жылдары динчил гана эмес, молдо устаз болуп элге сабак дарс окуп атканын жакшы билебиз. Айткан сөзү бул ыйман, адеп ахлак, Кураны Каримдеги аяттар жана суралар. Эйманын бул видеосунда ажыкебиз ийгиликти акчаңа теңеп, акча менен гана өлчүп атат. Элестеткилечи. Адам баласынын бул жашоодо ийгилиги акча менен гана бааланат экен. Бул сөздү башка бирөө айтса, атаңдын көрү деп коет элек. Бул сөздү динчил бирөө айтканда, кокуй деп чочуп да кетет экенсиң. Өлчөгөндө дагы бир айда 43.200 мүнөт бар дейт. Ошол 1 мүнөтүңдө канча акча тапса, ошончо ийгиликтүү имиш. 1 мүнөттө канча акча табасың деп тренингине келген жаштарды элестеттирет экен. Анан аларга мобунча эле тыйын табат экенсиң деп ошол жаштарды жээрип, шагын сындырып, сабак окубагыла дейт. 18 жашыңда акча таппаган адам көрсө келечекте ийгиликке жетпейт экен. Аларды ата-энеси уктатып коюптур. Билим албаш керек экен киши. Жестокий факт дейт. Балдардын бардыгын биз ишкердикке тартышыбыз керек дейт урматтуу журналист ажа. Идиш жууган, кар күрөө, дубал шыбоо кылмыш экен. Баарыбыз ишкер бололу. Айына мүнөтүнө 100 сомдон табышыбыз керек экен. Ой тоба, ким каршы? Бирок бул эмне деген идеология? Бул мотивациялоо сөздүн артында кайсы нарктар, баалуулуктарды пропагандалап жатат бизге Мыктыбек мырза? Жашоонун ийгилиги акча менен гана бааланса, сабак окубай эле баарыбыз ишкер болсок,
бир мекеме же фирмада иштегендердин баары малай деп аталсак, ак эмгекти кылмыш десек. Жок туугандар, мен мындай сөз менен макул эмесмин. Акчага сыйынууну мен кабыл албайм. Мындай динге мен каршымын. Кымбаттуу ини карындаштарым, укпагыла мындайды, окугула, билим алгыла. Ачка болсоңор дагы китепти тыштабагыла. Көчө шыпырган курулушчу, кийим текчүү замандашым, мугалим жана доктор агай эжекелерим. Адамдын ийгилиги бул таза жана адил болууда. Акча керек, бирок кара жерге кирсин. Акча табам деп атып канча киши адашты. Акчага киши эч качан тойбойт. Анан эле баарыбыз чала молдолор жакшы көргөн араптардай узун ак көйнөк кийип алып, университетте окубай эле Мерседес айдап, күн бою кальяндан тартып коюп, ишкермин деп жүрө албайбыз. Бири-бирибизге сен мүнөтүңө мынча тыйын табасың деп сын таккандан алыс бололу. Жокко чөкпөйлү. Эмнеси болсо дагы жаштарды бузбайлы. Жаштар молдокелердин айткандарынын баардыгына эле ишене бербегиле. Алар окуткан китеп өзү оку деген сөздөн башталаарын билгиле. Силер дагы эски журналисттин видеосун көрсөңүздөр, кандай ойдо болосуздар дагы айтсаңыз. Меники туура эмес болсо, кулак сизде. Маалымат булагы Кыргыз Today KG сайты. Ажалы жок экен. Кежигесине бычак сайылган АЗС кызматкери тирүү калды. Кадрда байкалгандай, чакан бөлмөнүн ичи кызыл жаян канга боелгон. Ал эми керебетте жумушчулардын кийимин кийген адам көмкөрөсүнөн жатат. Анын кежегесине сайылган бычакты дагы көрүүгө болот. Телеграм каналдардын бирине чыккан бул видеодо жаракат алган адам соок албагандай жүрөктүн үшүн алган көрүнөшү. Бирок алиги адам эч нерсе болбогондой токтоолук менен тез жардам келе жатабы деп сураганы угулат. Окуя Алматы шаарында катталгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү полициянын билдиргенине таянсак, 54 жаштагы жабырлануучу май куюучу станциядагы нөөмөт учурунда досу экөө ичкилик ичишкен. Ортодогу талаш досу сураган акчаны бербей койгондон улам чыкканы айтылат. Булак Назарньюз KG сайты. Макгрегор: Хабиб менден коркуп качып жүрөт. Ирландиялык ЮСВ мушкери Конор Макгрегор жыгылган күрөшкө тойбойт деген макалды дагы бир ирет тастыктады. Айтайын дегенибиз, ал 2018-жылы Хабиб Нурмагомедов менен беттешип, андан жеңилип калган. Эми кайрадан спортко кайткандыгын жарыялап, менден Нурмагомедов коркот жана реваншты каалабайт деп айтты. Макгрегордун айтымында аралаш мушташтын баардык күйөрмандары Макгрегор менен Хабибдин беттешүүсүн дагы бир жолу көргүлөрү келет. Беттешүүнү бир гана адам каалабайт, ал Хабиб. Бул мушташты жетекчилик да биз да каалайбыз. Хабиб менден коркуп калтырайт, канча убакыт жашынса да менден качып кутула албайт. Бул мушташты күтөм деп билдирген ирландиялык мушкер. 4 жыл бою ата-энеси кызын сокур болууга мажбурлаган. Финляндияда жубайлар кызын сокур болгонго мажбурлашып, эгер ал макул болбосо Украина менен коркутушкан. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кыздын атасы 2014-жылдын май айынан баштап 2019-жылдын октябрь айына чейин жөлөк пул алып келген. Ал кара көз, айнек жана таякча менен жүрчү. 2015-жылы жубайлар 15 жаштагы кызын начар көргөн адам болосуң дешкен. Кыз атайын мектепке барууга, медициналык текшерүүлөрдөн өтүүгө мажбур болгон. Ошондо дагы үй бүлөнүн калпы ачыкка чыккан эмес. 4 жылдын ичинде жубайлар $42,000 ашык акча алышкан. Жубайлар кызды эгер алар айтканын кылбаса, Украинага кайтабыз деп коркутушкан. Алар Украинадан Финляндияга көчүп келишкен. Кыз чыдабай кетип, дарыгерге бардык чындыкты айтып, ата-энесине баруудан баш тарткан. Хельсинкинин соту жубайларды алдамчылык үчүн 2 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Ошондой эле алар финансылык чыгымдардын ордун толтурууга милдеттендирди. Депутат чек ара кызматын башка штабда түштүккө көчүрүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов мамлекеттик чек ара кызматын өзгөчө кырдаалдар министрлигин жана куралдуу күчтөрдүн башка штабын түштүк аймакка көчүрүүнү сунуштады. Парламенттин 19-декабрдагы жыйынында ал чек ара жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу маселелер Жалал-Абад, Баткен областарында көп катталаарын мисал кылды. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараат алды. Анын ичинде Ички иштер министрлигинин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген.
Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана 1 жайкын тургун ар кандай жаракаттары менен ооруканага түшкөн.